Біз быйыл 4 айлық сынақ жариялаганбыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында. Мына ошонун биринчи айлыгынын жыйынтыгы болду. Сынак боюнча мамлекеттик тил темасына арналган. Мына ошол боюнча бардык мамлекеттик түзүмдөгү мекемелерден, министрликтерден, ведомстволордон мамлекеттик кызматкерлер катышып, өздөрүнүн видео баяндарын сунушташкан. Эки баскычтан турган сынак болду. Видео баян жана жазуу сынагы. Мына ошондон иргелип, жүздөй мамлекеттик кызматкер катышты. Ошонун ичинен иргелип 27си экинчи баскычка өтүп, ошонун алды болуп эң жогорку упай топтогон 5 кызматкерге сыйлык тапшырып койду. Кундузбекова Жипар Жайлообековна, Кыргыз Республикасынын салык кызматынын жетектөөчү адиси. Сыйлык иретинде азыркы заманбап колдонуудагы планшет. Асмалиева Айсулу, Бишкек шаарынын Октябрь райондук администрациясынын уюштуруу иштери жана кадр боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адиси. Мамат Сабыр уулу Азамат, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү кызматынын прапорщиги. Карданов Бекбол Мирланович, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун борбордук аппаратынын пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын тарифтик саясат бөлүмүнүн адиси. Советбек уулу Азамат, Ош шаарынын мэриясынын Ош көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын өндүрүштүк чарба бөлүмүнүн башчысы. Ушул сынакка демөөрчүлүк колдоосун берген, көрсөткөн биздин Элдинг банк мекемесине чоң ыраазычылык билдиребиз.